Азыр эмне дешип атат? Умрага алып барып алып, тияка алып барып алып, Хадича энебиздин мүрзөсүнөн сурасаң угат. Балалуу боло албай жатсаң ошондон дуа кылып сурасаң угат. Мындай болбосо ошондой кылсаң угат деп адамдарды элестет. Аллах Тааланын эң ыйык болгон жери Меккеге, Каабага алып барып алып, Аллах Тааладан дуа кылып сура, Аллах Таалага жалбар дебестен эмне кылып атат? Кимдин башында түйшүгү болсо, проблемасы болсо, Хадича энебиздин мүрзөсүнө келсин. Пайгамбарыбыздын мүрзөсүнө келип кайрылып жалбарсын деп, ушул нерсеге азыркы күндө үйрөттөп, үгүттөгөндөр болот. Аллах Таала бул жөнүндө айтып атат. Алар эч бир чел кабыкка дагы ээлик кыла албайт. Алар силердин дуаңарды дуа кылсаңар укпайт дейт. Валау сами'у мастажабу лакум. Алар силердин дуаңарды укса дагы дейт. Уккан учурда дагы силерге жооп бере албайт алар дейт. Элестет? Алар айтышы мүмкүн да, бул укпайт десең, бул укпайт, өлгөн десең, жок, алар жана кээ бир аяттарда алып келишип, бул угат, мүрзөдө булар тирүү, угат деп айтышы мүмкүн да. Мейли уккан болсо дагы Аллах Таала айтат, валау сами'у, уккан учурда да силерге жооп бере албайт. Андан кийин айтат, ва яумал киямати якфуруна би ширкикум. Кыямат күнү силердин ушул кылып аткан ширкиңерди алар четке кагат, кафир болот. Бул ширктен биз арыбыз дейт. Силердин кылганыңар, бизден дуа кылып сураганыңар бардыгы бул Аллах Таалага ширк болуп эсептелинет. Бул нерседен биз арыбыз деп айтат. Фана ушундай ачык айкын аяттар турса, ушуга эмне амал кылышпайт дагы жанагындай мүрзөлөргө, оолияларга. Демек бул жерде дуанын бардыгы жалгыз Аллах Таалага болуш керек, Аллах Тааладан гана кайрылыш керек. Канчалык улуг зат болсун, канчалык ыйык болсун, Манас атанын арбагы болсун, же башка оолиянын арбагы болсун, эч кандай ал дуа кылууга татыктуу эмес.